Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз силер менен математика сабагын өтөбүз. Баарыңар китеп, дептерлериңерди алган болсоңор, сабакка көңүл буруп отурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы эки орундуу санга көбөйтүү. Сабактын максаты эки орундуу санга көбөйтүү боюнча маалымат алуу менен биргеликте маанисин түшүнөсүңөр, математикалык түшүнүүңөр тереңдейт, мисал маселе иштөө жөндөмүңөр өнүгөт, тактыкка, таза жазууга үйрөнөсүңөр. Анда эмесе балдар, эки орундуу санга көбөйтүүнүн эрежесин эске сактап алсак. Санды эки орундуу санга көбөйтүш үчүн ошол санды эки орундуу сандын ондуктарына жана бирдиктерине айрым-айрым көбөйтүп, көбөйтүндүлөрдү кошуп коюу керек. Көбөйтүүчүлөр мамынча түрүндө жазылып, көбөйтүү амалы бирдиктерден башталып аткарылат. Анда номер 926 мисалды карап көрөлү. Мында 143 санын 21 санына көбөйткөндө, көбөйтүү амалы бирдиктерден башталат. 1-ди 143-кө көбөйткөндө 143 саны келип чыгат. Бул биринчи толук эмес көбөйтүндү. Мында бирдик санды ар бирине айрым-айрым көбөйтүп алдык. Эми эки ондукту 143 санына көбөйткөндө 286 келип чыгат. 286 экинчи толук эмес көбөйтүндү. Экинчи толук эмес көбөйтүндү сол жакка бир орунга жылдырылып жазылат. Эми чыккан көбөйтүндүлөрдү кошуп коебуз. Кошкондо 3003 келип чыкты. Демек 143 санын 21 санына көбөйткөндө 3003. Кийинки номер 927 мисалды дагы карап көрөлү. Мында биз 3 орунду санды 2 орундуу санга көбөйткөндү карайбыз эми. 4-тү 115ке көбөйтүп алабыз. Көбөйткөндө 460 биринчи толук эмес көбөйтүндү. 1 ондукту 115 санына көбөйткөндө 115 бул экинчи толук эмес көбөйтүндү. Экинчи толук эмес көбөйтүндү сол жакка бир орунга жылдырылып жазылат. Эми толук эмес көбөйтүндүлөрдү суммалап кошобуз. Кошкондо 1610 чыкты. Демек 115 санын 14 санына көбөйткөндө 1610. Кийинки номерибиз номер 928. Бул маселе экен. Анда маселени конкой угуп турабыз. Блокнот 1 сом 65 тыйын. Калем сап 1 сом 45 тыйын. 12 блокнот жана 10 калем сап алыш үчүн канча акча керек? Демек, маселенин шартын түзөлү. Берилди 12 блокнот 1 сом 65 тыйын, 10 калем сап 1 сом 45 тыйын. Керектелүүчү акча белгисиз. Бул маселенин шарты коюп алдык. Эми балдар, өзүңөр туйтма түзүп, өз алдыңарча дептерге аткарасыңар. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз соңуна келип жетти. Силерге тапшырма номер 930 мисалдарды аткарасыңар. Дагы кошумча тапшырма балдар. Сандарынын саны тамгаларынын санына барабар болгон 2 сан бар. Алар кайсылар? Аткарган тапшырмаңарды сүрөткө тартуу менен WhatsApp'тан жиберебиз. Анда эмесе балдар, баарыңарга ийгилик каалайм. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө саламатта калгыла.